Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 7 август 2020 жыл Өзгөндүн Шералы айылында дыйкандын аттарын тартып көргөзүп берип атабыз туугандар. Бул чыгарылышта 2 ат сиздердин назарыңыздарга чыгат туугандар. Зардалуу, териси калың, торпо кулакка чабылып жүргөн мындай ишеничтүү аттар бүгүнкү чыгарылышка чыкмай турган болду. 2 атты тартып көргөзүп берели. Андыктан туугандар биз менен чогуу болуңуздар, бул аттарды көрүңүздөр, аттарга сын берип, маани берип көрүп, аттардын толук мүнөздөмөсүн силерге айтып көргөзүп тартып берели туугандар. Андыктан кеттик туугандар. Бул 1-номердеги 3 асы 6 жаштагы атты торпо кулактын атын үйүргө коюлуп жүргөн зардалуу күчтүү ат 1-номерге чыкты. Буту колун силерге тартып көргөзүп берели. Мынакей караңыздар. Буттары торпо кулакта тебеленип тургандыгы бул жерде азыр силерге көрүнүп турса керек. 3 асы туугандар. 3 асы болгондо 6 жаш, боюнун бийиктиги 1,60 сантиметрден жогору. Азыр аттын үстүн көкүрөк сооруларын силерге тартып көргөзүп бергенден кийин, андан кийин баасын айтабыз. Эгерде ат кимге жаккан болсо, аттын ээсинин номери ушул видеонун алдында болот. Мынакей туугандар, 7 августтагы чыгарылышты баштадык. Атты бир узатып чабып көрөлү, атты бастырып басыгын көрөлү. Биз менен чогуу болуп, атты Муз ТВ каналынын саяпкерлери бир сынап бериңиздер туугандар. Аттын улакка 100% гарантия коюп берет. Эгерде кайсыл жерде улак боло турган болсо, атты ошол жерге алып барып сынап көрсөңүздөр дагы болот туугандар. Бул аттын баасына келип токтолсок, баасы 300 000 сом деп бааланып атат. 300 000 сом. Бул негизи өтө чоң баага келген ат экен. Мынакей торпо кулактын атында ушундай аттардан өзү чыга турган аттай көрүнүп турат. Өзүңүздөр дагы баамдап жатсаңыздар керек. Бул ат сорундарды алып жүргөн ат экен. Мынакей туугандар. Аттын баасы 300 000 сом, ошондо $3000 жетпеген акча болуп калат экен. Өдө ылдыйга карабай бирдей темпте жүгүргөн бул атты азыр бир басып бастыра бер. Басыгын көрүп коелу туугандар. Сынаңыздар, ат кандай экенин комментарийге жазып, эгерде баасы келген болсо ээсине чалып баалашсаңыздар болот. Азыр атты бир жүгүртөлү, кандай жүгүрөт экенин сиздер менен чогуу көрөлү. Анда кеттик туугандар. Мынакей туугандар, алыс аралыкка атты жүгүртөлү. Мынакей ордунан токтошу, кыскасы атка сөз жок экен. Канча жем жеп атат азыр? 5 килограмм. 5 килограмм жем жеп атат экен. Азыр ушул тапта куу азыкта турат экен бул ат. Куу азыкта турган ат өзү негизи күчтүү ат болот. Мынакей бутун жанынан тарталы, мынакей көкүрөгүн тартабыз. Абагын баарын өзүңүздөр жанынан көрүп тургандай кылып тартып көргөзүп берели. 1-номердеги кара байыр жылкысы. Ушу аттарды таза кандуу кара байыр деп койсок болот туугандар. Кара байыр улактын торпо кулактын аты. Торпо кулактын мынакей. Андыктан бул атты 1-номерге койдук. Кимге жаккан болсо класс басып бөлүшүп кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, 2-номердеги кара байыр атка кезек келип жетти. Бул 2 ат тең, бир короонун аттары, экөө тең улакка чабылып жүргөн чоң аттардын түркүмүнө келген бул 2-номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп берүүнү баштайлы. Бул ат үйүрдөн келгенине бир жума гана болуптур. Үйүрдөн ушул Өзгөндүн эле аттары туугандар, Өзгөндүн Шералы айылындагы аттар. Бул аттын мүнөздөмөсүн айталы, экөө тең окшош ат экен. Экөөнү айырмалап, мынакей бирөөсүнүн куйругун ушундай түйүп койдук туугандар. Себеби экөө окшош келген аттар. Бул аттын боюнун бийиктиги 1,60 2,63 сантиметр бою бар.
Бул дагы торпоголакка такшалып чабылып жүргөн ишеничтүү аттардын бири. Бул дагы тааныгандар, атты тааныгандар жаза кетсеңиздер болот. Торпоголакка чабылып эми аттын жашын айталы. Аттын жашын айта турган болсок, бул 1 номерде тартылган аттан 1 жаш чоң, 4 асы дагы. 4 асы болгондо туугандар 7 жаштагы ат болуп калат. Азыр бул атты бир сыйра буту колун тарталы. 4 асы мынакей. Буттары улакка тебеленип турган туяктарын өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек. Үйүрдөн келгендигине байланыштуу ат ушундай абалда турат азыр. Мынакей үстүн тарталы, соорусун жана адаттагыдай эле көкүрөктөрүн сизерге тартып көргөзүп берели дагы. Атты мынакей абагын тартабыз. Абагын көрүңүздөр. Мынакей туугандар, аттын тиштерин дагы силерге тартып көргөзүп берели. Мынакей көкүрөгү, буту колу. Бул дагы таза кандуу кара байыр жылкысы. Торпоголакка бул дагы гарантиясы толугу менен ээсинин атынан берилет. Бул атты дагы сынап көрүп, чабып көрүп алсаңыздар болот. Мынакей азыр аттын бул жака бастыра берчи, бул жака. Бир сыйра басыгын көрүп, адаттагыдай эле атты чабабыз. Ат кандай экенин көрүңүздөр, атка баа бериңиздер. Маани берип көрүп туугандар, биздин муз-ТVнын катталуучулары, саапкерлер атка комментарий бере кетсеңиздер болот. Бул аттын эми баасына келип токтолобуз туугандар. Бул аттын баасы биринчи аттагыдай эле 300 000 сом деп коюлду. Бул дагы 3 000 долларга жетпеген акча болуп калат экен. Андыктан эки аттын тең баалары бирдей баага коюлду. Атты көрүп кетүү үчүн Өзгөндүн Шералы айылындагы бир короодо турган үйгө келип көрсөңүздөр болот достор. Мынакей 4 асы, биринчиси 3 асы, экөө тең окшошат, экөө тең торпоголакка такшалып чабылган аттар. Гарантиясы бар достор. Мынакей. Бул аттар экөө тең мындай базар көрбөгөн аттар экен. Базарга бир дагы башпак элек аттар туугандар. Андыктан эки атты силерге тартып көргөзүп берип аткан бул муз-ТV каналы мен Замир болдум туугандар. Андыктан аттарга баа берип, аттарга сынын жазыңыздар. Биздин саапкерлер мынакей туугандар. Экөөнө тең толук түрдө мүнөздөмө бердим деп ойлойм. Эгерде катачылыктар, кемчиликтер кетсе кечирим сурайм туугандар. Ушундай жылкылар болсо, күчтүү аттар болсо биздин каналга кайрылыңыздар. Азыр атты бир сыйра чабып көрөлү дагы. Бул көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Мынакей туугандар, бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгаралы. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө тынччылыкта жолугушалы. Оорубаңыздар туугандар. Dağış bastı, ne lan? Sekiz.